Эми эмне баалуу? Кыргызда мындай айтат го. Это ценные вещи дейт го. Баалуу. Это бесценный деп коет го. А мурунку пендечилигибизде ким баалуу барктуу болгон? Каражаттуу адам, бийликтеги адам, бай адам баалуу барктуу болгон. Азыр энергиялуу адам баалуу. Ошол барктуу. Энергиялуу адам бактылуу. Же болбосо нурлуу адам дейли, дин менен айтсак. Мына 2000-жылы чыгыптыр. Дин китеп бул. Нур-нама деген китеп. Нур-нама дуасы. Мен арабча билбейм, мына бу жерде мынтет. Фафи имони нуран. Нуран. Фафи исломи нуран. Фафи ходаймы нуран. Мына биз энергия деп сүйлөйбүз. Сиз нур деп түшүнүп алыңызчы. Ошондо сиз нурданып атасызбы же ууланып атасызбы бүгүнкү күндө? Ошону энергия, нурдан жаралгансыз сиз. Нур бул эмне? Ак, арбай. Мына нурданып атасыңбы? Нурдануу доору келди. Энергия доору келди деген нурдануу доору келди. Адам нурданбай ууланып атат бир жерге туруп алып. Ким күчтүү? Энергиялуу адам же нурлуу адам күчтүү? Эми кантип энергиялуу болуш керек же кантип нурданыш керек? Мына менин колуман адам айыгат. Мен адамзатты өстүрө алам. Бай адам өстүрө алабы? Өстүрө албайт. Бийликтеги адам өстүрө алабы? Жок. Бай адам айыктыра алабы? Жок. Бийликтеги адам айыктыра алабы? Жок. Көрдүңүз, ошон үчүн Кыргызда улуу адамды сыйла деген ошол. Улуу адамдын батасын алып жүр. Улуу адамдын назарынан калба. Ал энергиялуу адам, ал нурлуу адам. Ошон үчүн кыргыз улуу деген ошол. Кыргыз ошон үчүн нурлуу деген ошол. Кыргыз ошон үчүн күнбаш деген ошол. Эгер сиз кыргыз болсоңуз, бир жерге байланып калбаңыз, муну тетрисинен окуп албаңыз. Оңунан окуңуз мындайынан. Аткар, анткени заман өсүп атпайбы? Кечээки күнүң бүгүн кайталанбай атпайбы? Мына, эмне кылыш керек? Мына, мен киммин? Мен Теңирдин теңимин. Асмандан ушинтип берилет. Ай, ал сага тең эмес, үйлөнбө дейт го. Ал сен тең эмес, дос болбо дейт го. Ал кеш, ал жолдон чыккан кыз дейт го. Анысы кандай? Мен сүйлөп аткан сөзгө, мен түшүнүп аткан түшүнүккө бийликтегилердин бирөөнү алып келчи. Ушунун деңгээли сага жетет экен деп. Же улуттардан бирөөнү таап келчи. Динди кармагандар миллиарды бар. А бирок мендей түшүнүгү барбы арасынан бирөө барбы? Байлар миллиарды бар. Бирок бир түшүнүктөгү адам барбы? Акылдуулар барбы? Жок, улуу түшүнүктөгү Арыстан Алай бар. Мен Аксай деген жерде төрөлгөм. Атым Арыстан. Энергиялуу тоодон төрөлгөм. Энергиядан жаралган, мен нурдан жаралган. Ааламдан да берилет. Атасы жөн эле бир маска экен, бул нурдан жаралыптыр депчи. Бул ааламдык билдирүү. Мына урматтуу улуу журтум, келиңиздер. Жаңы доордо энергиялуу адам эмне экен дегенде, нурданган адам жаңы доордо өлбөйт. Нурданган адам оорубайт. Нурданган адамдын кара куш мээси ишке түшөт. Ал көптү түшүнөт, көптү билет, анын батасы өтөт. Бул нур доору келди, энергия доору келди. Баягы нурданып кетиптир, кайып болуп кетиптир, баланча олия деген заман келди. Нурлуу доору келди, куттуу доору келди. Анан пенде энергияга айланабы? Айлана албайт, ал ак карада калып калат.